2011 жылы АКШ баштаган НАТОнун күчтөрү Ливияга кол салган. Мунун себеби жалпылап айтканда Муаммар Каддафи АКШга баш бербей өз алдынча саясат жүргүзгөндүгү себеп болгон. АКШнын кызыкчылыгы кыскача айтканда Ливиядагы нефтини өзүнүн пайдасына иштетүү эле. 1986 жылы Берлинде теракт катталып, буга Ливияны күнөөлөп чыгышкан. Бирок эч кандай далил табышкан эмес. АКШ тарап бул үчүн Каддафини бийликтен кулатуу керек деген позицияны узак жылдар бою карманып, өзүнүн карамагындагы медиалар аркылуу каралоо акцияларын жүргүзүшкөн. Ливиянын жарандары АКШнын жалпыга маалымдоо каражаттарына таасирленишип, көтөрүлүшкө чыгышкан. 2011 жылы аларга Америка жардамга келип, жыйынтыгында Каддафинин бийлигин кулатып тынат. Бийлик алмашкан соң Ливиянын экономикасы артка кетип, өлкөдө жакырчылык күчала баштайт. Азыркы күнгө чейин ливиялыктар Каддафинин тушундагы жашоону эңсеп келишет. Себеби Каддафинин учурунда жаңы үйлөнгөндөргө бекер квартира берилчү. Медайымдын айлыгы $1000 болчу. Чет өлкөгө окууга өткөндөр мамлекеттин эсебинен окушчу. Билим берүү жана медицина тармагы бекер эле. Жеке бизнес баштайм дегендерге мамлекет тарабынан $20,000 бөлүнчү. Пособия $730 жеткен. Ушул сыяктуу жакшы иштер көп болгон. Учурда бул жеңилдиктердин бири да жок. Мындан кандай жыйынтык чыгарсак болот? АКШ сөз эркиндиги, адам укуктарын жамынганы менен алардын тышкы саясаттагы максаты башкада экенин тарых барактарынан көрсөк болот. Канчалаган өлкөлөргө кол салып, экономикасын талкалап жок кылган. Батыш каржылаган журналисттердин максаты өлкөнү бардык жагынан Америкага чөгөлөтүү болуп саналат. Демократияны жамынып, Ливия бийлигин элине душман көрсөткөн күчтөр Кыргызстанда да иштеп келишет. Биздеги НПО каржылаган журналисттер бүгүнкү күн үчүн жашап, Кыргызстандын тагдырын ойлошпойт. Бийликти элге душман көрсөтүү аракетин көрүп келишет. Ынтымагы бар элдин таалай бага ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат демекчи, мекен үчүн биримдикте болуп, тышкы күчтөргө биргеликте каршы турсак, бизди эч ким сындыра албайт. Учурда Кыргызстаныбыз өнүгүүнү көздөй багыт алды. Алдыңкы жылдары өлкө бюджетибиз 1 триллионго жеткени турат. Албетте, тышкы күчтөргө бул нерсе жакпайт. Ушундай жакшы иштерди Ливия элиндей болуп эңсеп калбай, учурду баалап жашайлы.